Кыргызстан эндемическая зона деп айтып калышат. Башкача айтканда, йод жетишпестигинен биз эндемикалык зоналарга кирет экенбиз. Мындан 10-15 жыл мурун боюнда болгон инилердин баарына йодомарин жана ошондой эле фолиевая кислота ичкиле. Бул скрининг деп кеңеш беришчү. Ал эми кийинки жылдары йодомарин бул доказательная медицина эмес. Фолиевая кислота гана ичкиле деген рекомендацияны берип калды. Мындан эч нерсе өзгөргөн жок. Демек, биздин топурактарыбызда йод пайда болуп калган жок, сууда йод пайда болуп калган жок жана эндемическая зона деген тизмеден чыгып калган жок. Азыр деле бардык эндокринологдордун баары бизге кеңеш беришет. Унутпагыла, профилактическая доза йодомаринди сөзсүз түрдө колдонула деп. Эмне үчүн мен ушул суроону козгодум? Себеби дегенде, көбүнчө азыр мен байкашымча балдардын мисалы үчүн көп грипптен кийин же болбосо ангина, бат-баттан ангина боло берет, бат-баттан тамак ооруй берет. Ошол оорудан эч чыга албайт. Аллергологко барасыңар, пульмонологко барасыңар, дары дармектин түрүн кийесиңер, бирок жыйынтык абдан аз болот. Узун сөздүн кыскасы, эгер сиздердин балдарыңыздар бат-баттан ооруп, тамагы ооруп, ангинасы кармап, ооруп жатса, дарыланса дагы жыйынтыгы абдан начар болсо, анда сөзсүз түрдө сиз көргөзүшүңүз керек УЗИ щитовидной железы деген обследование менен. Эгер жакшы УЗИст болсо, жакшы диагност болсо, анда ал мындай заключение чыгарып берет. Рыхлый щитовидная железа, рыхлая деп, жана мындай пузырчатый болушу мүмкүн формасы. Бул демек жаракат алган, бул калган бези. Ошондон кийин анан сиздер дарыласаңыздар жыйынтыгы болот. Сөзсүз түрдө эндокринологко кайрылып лечение кыласыздар. Кыш күндөрү сак болуңуздар, оорубаңыздар, сак саламатта калыңыздар.